Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Москва жергесинде жумуш издегендер мындай болуп калат да. Андыктан бул видеого лайк басып, группадан группа таратып коюңуздар. Азыр биз Одинцово районунда турабыз. Бул жерге автомойкага, автоунаа жууганга 4 жигит керек. Жууганды билген болсо да жакшы, келсеңиздер, кыргыз жигиттери ушул жерде иштейт экен. Өздөрү дагы үйрөтөт экен мына. Бул жерде руководитель мындай айтканда кыргыз агабыз өзү башкарат экен бул жерде. Мындай айтканда халява машина жок. Ар бир келген машина ушул жерден жуулат, тыйын алынат. Бул жерде комфорт плюс бизнес класс машиналар көп келет экен, ошого күндөн күнгө мо сезондан келип атпайбы? Кар жаап, жолдор тайгалап, ошол машиналарды көп жуудуруп, бүгүн 28 машина обратно кетип калды дейт. Ошого азыр бокустары 5-6 машина бир убакта жуулганга мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Азыр андан көргөзөм. Мына бардыгы официалдуу туугандар. Наличный карта менен төлөнөт, жумасына оплата болот. Примерно күнүгө 4000-ден 9000 чейин иштеп атыптыр да азыркы балдар. Азыр бир сири отчетунан көргөзөбүз. Честно болсо мына көргөзүп коелук. Бул жерде иштеген балдардын жумалык отчеттору мына. Жумасына, короче, эң көп иштеген 68 000. 7 күнгө 68 000. Ең аз иштегени бул жерде 34 000. Ал бала увольняться этип депортация болуп кетти. Амма иштегендер 1, 2, 3, 4 нода депортация болуп кетти. Шаарга чыгып айланган, эми тажиктерде. 4 адам да азыр. Өзү 6 адам иштейт. 5 бокска бирөө ДТ экен. Клиент көппү азыр? Клиент вообще көп брат. 28 машина кетип калды бүгүн. Бул жерде толку ошол богатый машиналар келет окшойт менимче. Толку ошондой бизнес класстар. Бизнес класстар, Ошо аз мойка кирсең ошо полировка болгон машиналар бар ошол жерде. Халява машиналар келеби? Вообще халява жок, 100%. Чоңдордуку, райондук карагандардыкы, тагалар дегенде жок. 100% төлөнөт, бар жок машиналар. 100% как положено, 35% от заказа будет процент алышат олар. Жума сайын акчалары колдон алыш берилет. Как положено, понедельник күнү обязательно порядке саат обедке чейин. Анан ошо бул жери клиентский база экен. Машина менен келгендер ушул жерде күтүп турат экен, мындай күтүү зал экен да. Сол эле мындай караганда бул жерде 2 бокс бар. Мына. Бул жерге 2 машина бир убакта кирип, жууганга мүмкүнчүлүктөрү бар, пылесостору бар, башкалары бар, штрафтары, наркы веркилери жок экен. Циркуляция болуп турат дейт, суу бир аз болсо жылуураак дейт, анчалык эле муздак эмес дейт. Бул жерде иштеген тажик бир туугандар иштейт экен, алардын көбү депортация болуп кетиптир. Анан азыр кыргыз балдарды жумушка алат экен да. Могу жерде бир учурда негизи 3 машина батат экен. Бул жерге 2 машина батат деп эсептеп койдук. Көрүп атасыздар да. Таза, тыкан, неприятный запах жок, подвалда эмес туугандар, биринчи этажда көргөзүп коелу элек. Жолдун боюнда экен да, ошого адам көп экен да, клиент көп келет экен. Мактан мындай көргөзүп коеюн. Жолдун боюна мына чоң жол көрүп атасыздарбы? Чоң жолдун боюнда экен, ошого адам көп экен да. Мына. Анан бул жерде тренировкадан кылышат экен. Аклейка жармаштырат экен дегендей. Аклейка, пленка полный жармаштырабыз дейт. Эч кандай алдамчылыгы жок. Честный, реальный жумуш туугандар, иштейм дегендерден болуп калат. Иш издеп жүргөндөрчө ошолорго жөнөтүп койсоңуздар аябай жакшы. Бул жерде деле негизи 2 машина батчууда экен. Циркуляция болчу жери бу жакта, аны тартпай эле коюн, майнелүү деле эмес болсо керек. Мына бул жакта тренировка, аклейка жалмаштыруучу бир чакан мындай айтканда жери бар экен. Мына ушундай тынч көрүп атасыздар жасалгаларын. Эч кандай ызычуусу жок, буюрса ынтымактуу иштеп атыптыр мекендештерибиз. Негизи эле менеджер агабыз намаз окугандыгына байланыштуу мындай таза кармадым деп атат да. Ассаламу алейкум. Шеф, иш кандай болот? Бир-эки сүйлөп бербейсизби? Иш кандай болот? Жакшы элеби? Жакшы. Айлыкты убагында берип атабы? Нормально. Кактан болуп өзүңүз? Таджикстандан болосузбу? Да, Таджикстан, брат. Сколько можно зарабатывать? Ну, 5-6 дней даже заработать. Самое главное, зависит от человека. Если заработаешь, нормально получается. Нормально.
Документы надо, брат? Сюда. Нету вообще Ничего не надо, да? Ничего не надо. Они сами решают, да, Они короче? сами решают. Каждый неделю дадут, да? Каждый неделю. Не обманывает? Нет, вообще. Ну, мусульмане как обманывают? Жилье здесь. Да. Покушать рядом есть чайхана, что-нибудь? Вот все есть там. Заказать можно? Принесет. Можно, конечно, все можно. Удачи, брат. Мы братья, мы всегда вот друг друга поддерживать надо, брат. Удачи, там мусульман, да, брат. Мына, мен деле қират орысшаны білемін, маған жазып жүріңіздер. Мақұл көресің, ажатқан екенмін, көргізіп болды қылайық. Тазалығын еместерге көргізім келіп жатады да, туғандарым, просто че тазалығына. Мынау ушундай. Молебный комнатада бар, намаз оқыған. Намаз оқыған жері бар. Жақсы мына. Ең жақсы, намаз оқыған жері бар дейді ағасы. Бұл жерде мында еркек болдар жашаған үшін киімдерін ара берде тұрады екен деп түсініп қойсыздар деген үміттен. Киім емес пе? Шаршық екен бұл. Машинаны құртық. Машинаны сүткеннен кейін қолменен сықпайлы ушул жаққа машинаға салып қойды деді, өзі сығып береді деді. Екі кір машина қызматыңыздарда болады. Есіл шотшы, мында айтып қойын. Душевой бар мына, душевой кабинасы. Бұяқ намаз оқушы жер бөлме бе? Машалла, жақсы қылыпсыз ушуну. Бұл жерде Құда қаласа қолдан келишинче ушундай намазхана кылып коюп тур. Жоқтан көрі жогору, көп жерде жоқ мындай условияч. Первый очередь дейт. Сиз өзүңүздөн тартып койсок болот эле өзү. Сиз тартынып таста. Бұл жағы эми прожектормен жанында көргөзүп коебузбу? Бияк жатаканасы. Жатакана бекерби тошуна? Жатакана бекер дейт мына. Бул жер где-то азыр мен эсептейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 балаға чейин жатканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Примерно азыр 6 өсү бош турат да. Бул жагы мындай эми ашкана сыяктуу бөлмө экен мындай айтканда. Раздевалкасы бар экен. Мояктан плиталар бар экен. Как положено, туугандар, холодильник бар экен. Мына микроволновка бар экен. Ачып көргөзүп коюн эми. Буякта жигиттер жашагандыгына байланыштуу. Жақсы жешеби? Мына ушундай экен. Туугандар, группалармен бөлүшүп коюңуздар. Жумуш издеген бир туугандарга пайда болсун. Аднисо жактардабыз биз азыр. Кайрасаңыздар болот. Номурларын коюп койдум ушул жерге. Эгер набор топтолгон болсо, адамдар келген болсо, мен адамдар керек эмес, же болбосо адам толду деп мен теманы өзгөртүп коем туугандар. Ишеничтүү жумуштар болсо тартып көргөзүүгө аракет кылабыз. Ишиңиздер ийгилик. Кыргызбай YouTube каналына каттала кетиңиздер. Ар дайым биримдиктен ынтымактыкта жүрө берелик. Эч качан бөлүнбөйлүк туугандар. Көрүшкөнчө рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңенен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.